администрациядан дагы суранып кетет элем. Сиздер дагы жардам бериңиздер, урматтуу мэрлер, администрациядагылар. Эми бул кызыл көзакты мамлекет берген кызыл көзакты бергенден кийин бул иштейт, мыйзам иштейт деп мен толугу менен ишенгем да. Урматтуу арал эли, ушу бир тууган кылып алыңыздар. Уруксат бериңиздер, ушу быйыл суранам аябай үй менен. Мындай кызыктай болуп атасызбы негизи эми? Аябай эле кызыктай, аябай эле жаман акыбалда калдым да, Болот мырза. Мен сатып алганда эз айткан ушу жол мынакей балам, илгерки эски жолдун нугун көрсөтүп, ушу менен келесиң, ушу менен өтөсүң, сүздүрүп ал жаңы деген. Анан мен мындай проблема жараларын мен учуктасам түшүмө кирген эмес негизинде. Анан Болот мырза, чынын айтканда мен көп нерсемди саттым ушун үчүн. Мен буга дагы эрки жеткен кишинин эрки жетет экен негизи. Мен азыр чынына келгенде Болот мырза, мен шаарда темир тезек, арматура 2 миллион канчага, полный 2 миллион 100 канчага темир тезегим алып даярдап койгом. Бул иш сразу башталат деп ойлогом да мен. Аны эми азыр артка да жол жок болуп калыптыр да сизде. Мен ортодо калдым да, Болот бай. Курулуш курганга чейин эле берип баштайсыз. 250 миң сразу эле астын ала эле берип, арал элине чогулуш кылып. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Будан жарым жыл мурун атайын чагылдырууларды кылгам. Мына Мухтар мырза атайын китептер менен ушул жерге бир жеке ишкерлик кылайын деп тагыраагы Токтогул шаарынын Арал айылында ушу жер участок сатып алыптыр. Анан эми ошондой бир абал болуп калды. Ошо жергиликтүү тургундар менен бир аз пикир келишпестик болуп, бирок бүгүнкү күнгө чейин мына китептерин, документтерин баарын жасаган жарым жыл, эми баш аягы бир жарым жылдай убакыт болуп калыптыр. Мына дагы деле иш аракет жүрбөй, бир ушумойдон такалып калыптыр да. Анан атайын Мухтар мырза мына үй бүлөсү менен, жубайы менен келип, эки баласы бар, баардык каражатын баардыгын сарптап келгем деп, мына атайын мага кайрылып отурат. Ушу элге кайрылат элем, Арал элине түшүндүрөйүн, мындан ары иштерди биргелешип жүргүзсөк деген жакшы ой тилектери менен келиптир. Анда эмесе Мухтар мырза, сизге сөздү берейин. Канча убакыттан бери ача албай атасыз, анан эмне кемчиликтер кетип калды, бүгүнкү күндө кандай иш аракеттерди аткардыңыз, негизи эле каталарыңызды, же болбосо жакшы ниеттериңизди бир элге жакшылап жеткирсеңиз. Ассаламу алейкум, Токтогул эли, Арал жана Арал эли, биз мына 2025 жылда кирип келди. Будан бир жыл мурун ушундай жол маселеси жаралып, мамлекет тарабынан бизге бүт документтерди жасап, биздин администрация баары законный болду, бүт кызыл документтин сонун деп бизге эме берген. Аттуу Арал эли, мен сәл сөзгө чоркобуракмын. Чынында өзүмдүн оюмду билгизе албай, жеткире айтканым билинип аткандыр. Ана быйыл 2025 мага уруксат берип, ушинтип мен да сиздерге кызмат кылайын, жылына 250 миңден ушул соц пакетин берип, дагы андан башка дагы муктаж элдерге жана башка мен дагы Аралдан бир 2-3 дос бала, кичине мындай жолдош балдар күтүп калдым. Ошолор айтат, Аралдын үстүндө кургак жерлер, тигүү жерлер аябай көп, суу жетпеген. Досум, ошого жардам берсең жакшы болот эле деген ушундай бир пикирлерди айтты. Ошондо ушуга окшогон ушундай жумуштарды кылай калабыз. Ушу жерге ресторанды ачып алып, ошодон Алла Таала берген рызкыны немесе ошондой муктаждарга жумшап, жетим жесир, карып калган чал, баласы жок кемпир чалдар болсо ошолорду карап, жардам берип жашайын деген ниет менен аттангам. Анан Арал эли, ушу менден келсе кечирип коюңуздар. Мүдүрүлбөгөн туяк жаңылбаган жаак болбойт экен. Мени кечирип, ушул бир тууган кылып алып, мен чынын айтканда ушул өзүңүздөрдүн эле Токтогулдук балаңыздармын. Чынын айтканда биз мындай караганда бир атадан эле тараган кыргыз элибиз. Анан кийин мени ушу жерге жол ачып берип, ушундай бири-бирибизге жардам берип, жакшы
жакшы сөз сүйлөсө жылан ийинен чыгат дейт. Бир тууган болуп катташып, бири бирибизге ушундай муктаждыктарды чечишип, жардам берип ушул жерге ушу бир тууган кылып алыңыздар. Уруксат бериңиздер, ушу быйыл суранам аябай үй бүлөм менен. Анан кийин могул администрациядан дагы суранып кетет элем. Сиздер дагы жардам бериңиздер, урматтуу мэрлер, администрациядагылар. Сиздер да жардам берип, кичине кол кабыш кылып, мага неме кылып коюңуздар, ушу Токтогул элине кызмат кылайын мен дагы. Эми бир чети өзүңүз ушул жерде туулуп өсүп, анан баягы пикир келишпестиктен болуп калды да, бирок кире албай калганыңызга мындай кызыктай болуп атасызбы негизи эми? Аябай эле кызыктай, аябай эле жаман акыбалда калдым да, Болот мырза. Себеп дегенде мен бул жол маселеси жаралат деп, эми бул кызыл көзакты мамлекет берген кызыл көзакты бергенден кийин бул иштейт, мыйзам иштейт деп мен толугу менен ишенгем да. Бул жол маселеси мен сатып алганда эз айткан, ушу жол мынакей балам, илгерки эски жолдун нугун көрсөтүп, ушу менен келесиң, ушу менен өтөсүң, сүздүрүп ал жаңы деген. Анан мен мындай проблема жараларын мен учуктасам түшүмө кирген эмес негизинде. Анан Болот мырза, чынын айтканда мен көп нерсемди саттым ушун үчүн. Мен буга дагы эрки жеткен кишинин эрки жетет экен негизи. Мен дагы бир жыл кыйналып жүрүп, ушуга ушинтип эмете албай, кыйналып аттана албай эмете болуп туруп араң аттандым эле. Эми жананча акчаны табыш. Мен азыр чынына келгенде Болот мырза, мен шаарда темир тезек, арматура 2 миллион канчага, полный 2 миллион 100 канчага темир тезегим алып даярдап койгом. Бул иш сразу башталат деп ойлогом да мен. Аны эми азыр артка да жол жок болуп калыптыр да сизде. Мен ортодо калдым да, Болотбай. Мухтар мырза, сиз эми азыр айылга мына сос пакет берейин деп койдуңуз, 250 миң сомго чейин, бир жылда. Андан сырткары дагы кем каршыларга жардам берейин. Мен чынын айтсам өзүм ишене албай кетип атам да. Анткени сиз чоң нерселерди айтып коюп атасыз да. Эртең ал сөзүңүздөн артка кайтып кетип, ушундай бир нерселер болуп калбайбы дейм да. Анткени мына могу Чычкан өзөн да. Мунун баары аралдын жери. Көп эле жерде сизге окшош баары окат кылып атат. Бул жагында деле окат кылып атат. Эми көп эле жерди көрүп жүрөм. Эми бул Кудай буйруса эртедир кечтир чечиле турган эле маселе. Аны арал эли деле, аралдын жаштары деле баардыгы мындай түшүнүк менен эле мамиле кылат. Эми бул жерде сизге бир эки шарттарды деле койгон учурларын уккам да мен. Бирок көп нерсени сиз азыр убада берип койгон жоксузбу? Жок. Мен өзү башында ушинтип ушундай болуп, башында ушундай ниет кылып аттангам негизи, Болот мырза. Кудай кааласа, Кудай буйруса, мен эми багы немего мен көп эле акчамды ушул бияк эмес, 3 терек, өзгөрүш, Туркем, баягы караңгы Актектир дегендей ушундай адамдарды, ушуна муктаж адамдарды список кылып алып, ошондой адамдарга жардам берип жашасам деген ниет кылып аттанып, анан ушул нерсеге неме кылгам да. Анан Болот мырза, бул жерде багы эркекке жетимчөнөр астык кылат дейт. Мен жана бир жолу да айткам, ошол жака көпүрө салып берейин депчи, ушу ресторанды бүткөндөн кийин депчи. Ушул көпүрөнү бирок арал элим мындай кабыл алган жок, салып берейин десемчи. Ишенген жок. Ишенген жок. Анткени көп адам алдап коюптур да арал элиндачы. Берде мисалы май куюучу станциялар бар экен, алар деле ушу сиз айткан сөздөрдү айтыптыр. Ой, кыйратам, жылына мынчадан берирем дептир, бирок келгенден кийин эле эч нерсе кылбай калат экен да. Ошон үчүн азыр ишенбөөчүлүк ошон үчүн бар да элдечи. Анан ал көпүрөгө деле мүмкүн азыр ишенбей атат. Жана 250 миң берем дегениңизге деле азыр эч ким ишенбей атат да. Жок, аны Кудай кааласа астына эле берем. Иш жол эме кылып, бекте азыр могу курулуш курганга чейин эле берип баштайсыз. 250 миң сразу эле астына эле берип, арал элине чогулуш кылып, ушу жанагы Болот мырза, мен өзү сөзгө чоркогураакмын да, эч мындай оюмду жеткире албайм өзүчө. Бирок өзүмдүн мындай кылган ишим менен сүйлөгөн сөзүм дал келбейт негизиндечи. Себеп дегенде мындай сөзүм менен жеткире албайм да, чынында. Менден башка эме болгондо мен баарын чакылдап, муну тигини бүт деп, мындай эметип
бир экөөнү жете эле болуп башкача неме кылмак, мен андай кыла албай атам да болот мырза, чынына келгенде. Тил табыша албай атасыз. Мен сүйлөй албай, сага да рахмат экөөм ушинтип чагылдырып берип кой. Мен ошон үчүн чуркоо үчүн ушундагы ушуларга жеткире ошо элиме жеткире албаган үчүн мен сага айтып атам болот мырза. Бирок иш жүзүндө Кудай буйрса кылам дейсиз, Менин айылдаштарым бул Кетмен төбөрөнү бардыгы эле билет. Мен Кудай кааласа бул жерде жакшы акча бар, Кудай буйрса. Мен бул жакта аябай бир тууган болуп, Кудай буйрса арал эли менен жаштары менен мынакей жаштардан балдар кыздарга деле иш орун түзүлүп атат болот мырза. Мындай карагандачы. Баш аяк канчадай жумушчу орун болот деп ойлойсуз? Бир 30-40 30-40 эме иштейт. Мисалы үчүн официант болуп, тамак ашпозчулар керек. Курулушчулар, Курулушчулар, бардыгы ошол бүткөндөн кийин деле официант болуп бир 30 15 бала болсо 15 кыз иштешет да ичинде. Мына ошонун бардыгын келишим түзүп, колдон келишинче ошо айылдан алганга аракет кыласыз. Кичине болсо дагы экономикасы көтөрүлүп, күнүнө үйүнө 1500бү, 1300бү кирешет ал болот мырза. Курсагы тоет. Үйүнө ошентип кандай болгону жаштар ушектен бизден үйрөнөт, адан биз үйрөнөбүз дегендей бири-бирибизден жакшы нерселерди үйрөнүп анан өнүгөбүз да. Туура. Кудай кааласа, Кудай буйрса, урматтуу арал элим, ушул уруксат бериңиздер мага. Уруксат бериңиздер. Мен муктаж көпмүн. Таза суу боюнча, кургак жанагы ушул жактан түшкөн акчаны Кудай кааласа, Кудай буйрса, Алла аракчылыгы үчүн Кудай буйрса берем. Кудай буйрса берем. Демек, Муктар мырзадан зыян болбойт, сөзсүз пайда болушу мүмкүн. Зыян болбойт бирок. Болот мырза, ушул мен сени ушу чагылдырып, дагы кичине болсо мен сөзгө чококмун деп дагы айтып кетейин. Мен чакырганымдын себеби ошол да, кичине эметип, сен өзүң күбө болуп турасың бул жерде мынакей. Кудай буйрса, эми ал күндөр биз деле Кетмен төбөрөнүн аябай элиге кызмат кылганбыз. Кудай буйрса, мынакей азыр сен күбө болуп неме болуп турасың, буйрса бияктан иш башталып, ресторан могу 2026-га иштеп калса, Кудай буйрса. Мына ушул берип атканда да өзүң келип тартып кетсең болот күбө. Буйрса, мен сөзсүз чагылдырам. Урматтуу эл журт, урматтуу менин жердештерим, урматтуу арал элинин тургундары, жаштары, мына Муктар мырза атайын келип кайрылып атат. Арал эли менен дагы бир мунасага келсем дейт, ушул жерде бир ишкерлик баштасам дейт. Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди мына комментарийге калтырыңыздар. Мына мүмкүнчүлүк берип көрүңүздөр, сүйлөшүп көрүңүздөр. Менде эч кандай кызыкчылык жок. Мен бияктан бир тыйын деле албайм, кереги деле жок. Мен депутат катары мына ушуну чагылдырып атам. Сиздерди бир мунасага келтирип коеюн деп атам. Көрүңүздөр. Мамлекеттик мынакей госактысы бар экен. Мамлекет өзү ушундай жардам бериптир. Мамлекеттин президенти Садыр Нуркожоевич дагы мына ишкерликти колдогула деп атат. Анан могул жердин баарын басып алам деген деле жери жок. Калайсыздарбы жол салып бериңиздер, калайсыздарбы лента менен деле тосуп койсоңуздар болот. Кыскасы бирок өзүнүн иштеген жерине киргизип, жанагы өзү айтып аткан, мына Муктар мырза айтып аткан нерселердин баарына келишим түзүп, сиздер ушу адилеттүү мамиле кылсаңыздар, сиздер ушундай калыстык мамиле кылсаңыздар, мүмкүнчүлүк берсеңиздер, албетте сиздер ыраазы болсо, бул Муктар мырза жеке ишкер катары ыраазы болсо, баардыгына мындай эл ыраазы болот. Кудай ыраазы болот. Ошондуктан оюңуздар калтырыңыздар, сиздерден ой тилектерди күтөбүз биз комментариядан. Андан сырткары мына бардык Кыргызстан булуң бурчунда, чет өлкөдө жүргөн кыргыздар, токтогулдуктар, менин ушул катталуучуларым баарыңыздар өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Бүгүн Муктар мырзага болуп көрбөгөндөй мындай кеңеш керек болуп атат, моралдык жардам керек болуп атат, же каталар кетирип атабы, аны да айтыңыздар. Биз болсо ошондон кийин дагы жыйынтык чыгарып, видеолорду тартып, мүмкүн аралдын эли кайрылам десе, сизге аралдын элин чагылдырып берейин. Биз ошо сиздер менен коштошобуз. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.